Мен ойлаймын да ушул эгер WhatsApp мындай илгери Чыңгызхандын убагында болгондо согуш аябай жеңил болмок беле дейм да мен. Мындай эч кыйналбай. Эстетсеңер эми канча деген 100 миңдей воюн бар, ошончо воюндун бир группасы болмок согуш деген. Ошол группанын админи Чыңгызхан болмок. Эстетип атсыңарбы же кыйын болот ал? Элестеткиле. Анан ошол группага момундай голосовойлор келмек беле дейм да. Эртең менен биз саат 9-10 бир воюн тура калып эле шашып тура калып эле. Ассаламу алейкум жамаат, мен уктап калыптырмын, согуш каякта болуп атат, лакастырып коюңарбы? Биз шашып мына согушка келе бердик эле, лишний кылыч болсо ала келгилечи. Мондай болмок беле дейм да, бир согуштан чарчаган бирөө болот да. Урматтуу воюндар, согуш бүтсө бир тоого чыгып келбейлиби? Саламатсыңарбы урматтуу воюндар? Хоргостон жаңа кылыч найзалар келип атат, албайт белеңер. Буйруза 2 айда келип калат. Анан мондай болсо керек дейм да. Бир мындай согушка чыгып берип тажап, уже семейный воюн да мынтипчи. Урматтуу жигиттер, согуштун айлыгы түштүбү түшө элекпи? Кудай өзү кечирсин, бирок мондай да голосой келмекпи дейм да. Урматтуу администратор, урматтуу жигиттер, могу согуштан өлүп калгандарды группадан удалить этип эле салбайлыбы? Буну мен эмнеге айтып атам? Азыр жашоо комфорт болуп калды. Ушундай комфорт